Assalamu alaikum, урматтуу кесиптештер. Бүгүнкү IT жолугушууга кош келипсиздер. Ар ишемби күнү кечинде 22:30 ушул күндөрдө IT жолугушуу өткөрүп келебиз. Бүгүнкү IT жолугушууда Кудай буйрса биздин Майкуран деген приложениябыз бар. Ошол приложениянын Flutter программчысы өзүбүздүн окуучубуз, өзүбүздөн чыккан азыр ошо май куранды жасап иштеп аткан кызыбыз Айдайым бир кызыктуу темада сүйлөп берет. Ага чейин мен бул жерде сиздерге кичинекей бир жарыяны айта кетким келип атат. Биз компанияны бир аз чоңойтуп атабыз, Кудай буйрса. Анан буга чейин билесиздер, компаниябыздын Instagram баракчасы жок эле. App IT Company деген баракчаны ачтык. Instagram баракчаны. Анан Кудай буйрса компаниябызда ишмердүүлүк, ишкердик дагы да бир аз көбөйүп атат. Бир гана Flutter менен чектелбестен азыр компаниябызда дагы негизи биздин компания тарабынан жасалып чыккан веб-сайттар дагы бар, дагы деле жасалып атат, жасалып чыгып иштеп аткандар дагы бар. Ошол биздин веб программчылар ошол веб-сайт жасоону дагы фронт-энд жагын дагы окутуп үйрөтө турган болуп атабыз. Ошону менен эле бирге Flutter'ды дагы уланта беребиз. Анан Кудай буйрса веб сайттарды дагы заказ алып жасайбыз. Анан мобилдик колдонмолорду дагы жасайбыз деп даярданып турабыз, Кудай буйрса. Азыр командабыз чоңоюп, жаңы адамдар менен толукталып, Кудай буйрса мындай жакшы нерселер болуп атат. Ошол анан бул жолугушууга келген бардык конокторубуздан, анан эртең муну кайра YouTube'дан көрүп аткан конокторубуздан өтүнүп кетебиз. Бул App IT компаниябыздын Instagram баракчасына биз нөлдөн баштадык. Бирок бир канча күндүн ичинде ушул 90 катталуучу келиптир. Биринчи постубуз качан чыккан экен? Бир апта мурда чыгыптыр. Бир аптанын ичинде ошо 90 адам катталыптыр. Каттала кетиңиздер, анан бөлүшө кетиңиздер. Сөзсүз сториске чыгарып, жарыялап, ушундай агайыбыздын компаниясы дейсиздерби, кыскасы ошол жаңы баракчага катталып коюңуздар деп. Анан веб разработканы үйрөнөм дегендерге, фронт-эндти үйрөнөм дегендерге, анан Flutter'ды үйрөнөм дегендерге курстарыбыз башталып атат. Ошону жарыялай кетсеңиздер жакшы болот. Эртеңдерден дагы расмий жарыяларыбыз чыгат. Ошол анда бүгүнкү IT жолугушуубуздун коногу Айдайымга сөз берели. Айдайым, сөз сизде. Рахмат агай. Негизи бүгүн мындай сабак сыяктуу болот. Презентация даярдагам, ошону көрсөтөм. Меники угуп жатат, баштай Эң берейин. сонун азыр угулуп атат. Экранды бөлүшүп, анда көрсөтө берсең болот. Көрүнүп атат, Ооба, көрүндү. Баарыңыздарга салам дагы бир жолу. Бул презентация өзүм ошо жасап чыктым. Эч кандай эми көп булактарды издеп, бирок көбүнчө ошо өз тажрыйбаман, анан мисалы Flutter'ды окуп, тиркеме жасап аткандагы мындай бул документацияда же мындай хард бир айтылбайт. Мисалы биз синтаксис сыяктуу код жазып атканда айтылбайт, мындай бир айтылбаган эрежелер болот да. Анан ошол жөнүндө бөлүшө кетейин дедим. Мисалы көп приложенияны биз жасайбыз, анан Play Marketке App Store'го жүктөп атканда, мисалы сенин приложенияңда маалыматтарды каяктан алдың, ошолорду көрсөт, же болбосо сеники мындай кооптуу приложение экен, ал жакта бул нерсе жок экен деп ушундай каталар көп келет да. Анан ошол нерселердин баарын жыйынтыктап, анан ушул презентацияны жасап, сиздер менен бөлүшүп коеюн дедим. Эң сонун, рахмат. Э,
Так, азыр биринчи ошо айтидеги жазылбаган эрежелер. Негизи эле жалпы ошо айтидеги разработкадагы эрежелер. Анан биринчи көп биз унуткан нерсе бул бирөөнүн акысына кирбөө деп ушундай титул койдум. Бул эмнени түшүндүрөт? Мисалы биз приложение жасап атканда ал жерде өзүбүздүн оригиналдуу иконкаларыбыз, логотиптерибиз болуш керек да. Биз жөн эле интернеттен башка бирөөнүн логотипин же сүрөтүн алып, анан өзүбүздүн приложениябызга койбошубуз керек. Себеби кийин Play Marketке жүктөгөндө, мисалы биздин приложениябыз аябай чоң масштабтуу болуп тараса, анан биз ал жакта башка бирөөнүн иконкасын же башка бирөөнүн логотипин коюп койсок, ал адам бизге мындай биз менен даже соттошуп кетсе деле болот да, бул менин эмемди уурдаптыр деп. Ошон үчүн биринчи эле башында мисалы биз бир тиркемени чыгаралы деп атсак, ал жакта өзүбүздүн логотипибизди колдонушубуз керек. Жөн эле интернеттен каалаган нерсени ала бергенге болбойт. Мисалы интернеттен деле алсак, анда даяр сүрөт же иконка алсаңыз, сөзсүз лицензиясына маани бериңиз. Ар бир ошол эменин, мисалы биз бир приложение жасап атабыз, анан бизге бир доставка боюнча бир логотип деп издедик. Анан мындай жөн эле интернеттен бир нерсени мисалы бул жактан алып атабыз да. Жасагыбыз келбей, анан интернеттен даяр эле алалы дедик. Анан бул жакта сөзсүз лицензия деген болот да. Анан мына некоммерческое использование дейт. Мисалы буну Play Marketке жүргүзүп, бизнес катары колдонууга тыюу салынат экен. Жөн гана мисалы окуу үчүн өзүңүздөр колдонсоңуздар болот экен. Бирок коммерциялык колдонууга болбойт экен. Ошон үчүн мисалы биз интернеттен бир нерсе алып атканда дайыма сөзсүз лицензиясына маани беришибиз керек. Же андан жакшысы өзүбүз Figma'дан, өзүбүз же Photoshop'тон өзүбүздүн логотиптерибизди ошолорду жасап алышыбыз керек. Мисалы биздин приложенияда дайыма ушундай. Мисалы бул Жунгал маркетте деле ошо агай өзү логотип жасады. Мисалы биз жөн эле башка бирөөнүкүн ала бергенге болбойт. Бул биринчи эреже. Кийинкиси купуялык саясаты. Купуялык саясаттын орусчасы политика конфиденциальности деп аталат. Көбүнчө мисалы приложенияга кирсең, дароо эле мисалы ылдый жагында так азыр на сайте же приложениени карайлы. Мисалы киргенде эле ушундай мындай эмелер чыгат го. Мисалы биз любой приложенияны көчүрсөк, ушуга кол кой, ушуга макулдук бер, мисалы permission бер деп ушундай чыгат да. Ар бир приложенияда эгерде биз ал жакта бир колдонуучунун маалыматын чогултсак, мисалы биз Firebase колдонобуз, ошол жака имейлин же болбосо телефон номерин алсак, же бир локациясынын данныйларын алсак, анда бизде сөзсүз ушундай купуялык саясат болуш керек. Закон боюнча, ошо Кыргызстан закону боюнча дагы биз ошол колдонуучунун жеке маалыматын каяка колдонуп атабыз, аны каякта сактайбыз, ошонун баардыгын көрсөтүп берүү үчүн айтып берген бир документ болуш керек да. Мисалы сиздер бир приложение жасап атасыздар, анан жөн эле ал колдонуучунун маалыматтарын чогулта бербейбиз да. Мисалы локациясын, бул аябай маанилүү жеке маалыматтар да. Же болбосо сүрөтүн, же болбосо почтасын, телефон номерин, ошолорду бир максаттуу колдонуш керек. Анда колдонсок, мындай политиканы жазышыбыз керек. Ушундай купуялык саясат деген болот. Биз буну атайын ошол Кыргызстандын закону боюнча иштелип чыккан ушул сайт бар. Бул жакта ушу генерация кылып берет да. Мисалы бул жактан азыр кыргыз тилин тандайлы. Мисалы ушул купуялыкты сактоо генератору дейт. Мисалы генерацияны басабыз, анан бул жактан мисалы уюмдун аталышы дейт. Мисалы биз Майкуранга жасаганбыз, Майкуран деп тандайбыз. Мисалы иштеп чыгуучу кайсы маалыматтарды иштеп чыгат дейт. Мисалы биз эмени эмне бул абонент, мисалы биз ошону колдонуучулардын маалыматын чогултабыз дейт. Жеке өзүбүздүн вариантыбызды жазсак болот.
Анан кайсы маалыматтарды чогултасың дейт, мисалы жарандыгы же жынысы же паспортубу, ошолорду мисалы жазабыз биз бул жактан. А, аты жөнү деп тандайлы, мисалы почтасы деп ушундай бул жака мисалы почтасы деп ушундай кошуп, ушул жактан өзүбүз генерация кылышыбыз керек да купуялыкты сактоо саясатын. Мисалы ал маалыматтар кайсыл жака, кайсыл жакта сакталат, ошол жак коопсузбу деп ушул мисалы могул жакта суроо турат. Жеке маалыматтарды транс чек аралык өткөрүп жиберүү жүргүзүлөбү деп. Мисалы мен уккам ошо Яндекс приложение ал биздин маалыматтарды Россияга жөнөтөт да. Бул ошо алар башка мамлекетке биздин маалыматтарды жөнөтөт. Мисалы эгерде сиздин тиркемеңиз ошондой болсо, анда ушул жактан ушуну белгилеп, каяка жөнөтүлөт, кимге, кандай максатта, ошолорду дагы жазышыбыз керек да. Тиркемени биздин приложенияны колдонгон адам өзү билиш керек, анын маалыматтары каякта сакталат, кайсы өлкөгө жиберилет. Ушунун баарын ушул жактан мисалы генерациялоо кыла алсак болот да. Бул бизге PDF кылып чыгарып берет. Анан ошону биз сөзсүз тиркемеге киргизиш керек. Play Marketке жүктөп атканда, App Store'го жүктөп атканда дагы биринчи эле ушул нерсени сурайт. Сенин политикаң барбы, ошонун ссылкасын киргиз деп ушинтет. Экинчи эреже ушундай. Колдонуучунун маалыматтарын кантип чогултуп, колдонуп, сактап жана коргоп жатканыңызды түшүндүргөн купуялык саясат болуусу керек. Биз ушул жактан генерация кылып алсак болот. Кийинки үчүнчү эреже бул колдонуучунун макулдугун алуу. Мисалы ушул жактан жаңы киргенде эле дароо биз макулдугун алышыбыз керек ушул жактан. Ооба, мен макулмун деп бул жактан ссылкасын көрсөтүшүбүз керек, ал окуп чыгып, анан мен макулмун деп ушундай макулдук бериш керек да. Жөн эле кирип эле биз сразу эле анын локациясын алып, андай кылганга болбойт. Приложение жасап атканда сөзсүз ал колдонуучу өзү макулдук бериш керек. Мисалы сиздер деле башка приложенияны көчүргөндө ошонусуна маани бериш керек. Мындай грамотный приложение ушундай болот. Биринчи колдонуучунун макулдугун алыңыз. Маалыматтарды чогултуу жана иштетүү үчүн колдонуучунун ачык макулдугун алыңыз. Колдонуучуга өзүнүн маалыматтарын башкаруу мүмкүнчүлүгүн бериңиз. Башкаруу мүмкүнчүлүгү дегенде мисалы биз регистрация жасадык, ал жактан ошо почтасы бар, телефон номери бар. Андан кийин ал аны өзгөртө алган болуш керек. Мисалы create, read, update, delete деген бар го, ошол нерсе болуш керек. Өзүнүн профилинде кайра өзүнүн маалыматтарын өзгөртө алган болуш керек, же болбосо тиркемеден чыгып кетиш керек. Логаут деген функция бар го, ошондой логаут функциясы болуш керек. Мисалы биз жөн эле жасап кете беребиз, анан ал нерселерди эске албайбыз, бирок бул болуш керек, бул минималдуу талап. Өчүрүп алыш керек, мисалы өзүнүн маалыматтарын өчүрүп алган болуш керек, delete аккаунт деген функция болуш керек сөзсүз. Play Marketке жүктөп атканда дагы ушул нерсени сурайт да. Алар тест кылышат. Тест кылганда сенин приложенияңда логаут жок экен, delete аккаунт жок экен, андай болбошу керек деп ушундай эмелер бар да. Мисалы сиздер ошону эске алып коюңуздар. Регистрация барбы? Сөзсүз логаут болуш керек, delete болуш керек, анан edit болуш керек. Андан кийинки эреже бул колдонмонун иштеши үчүн керектүү маалыматтарды гана чогултуңуз. Мисалы биз эме сайнапта же сайн Flutter app дейли. Мисалы моундай текст филдтер болот да бизде. Мындай ушундай текст филдти биз аябай көп кылып салабыз да. Анан туулган күнүңдү жаз, анан жынысыңды жаз, анан өзүң жөнүндө айтып бер деп ушундай көп кылып салабыз, бирок биз түшүнбөйбүз да. Мисалы ошо колдонуучунун туулган күнү бизге туулган күнү эмнеге керек? Мисалы ар бир ушул текст филдти суроо беришибиз керек да. Чындап эле ушул юзернейми бизге керекпи, имейлы бизге керекпи, колдонмонун кайсы жерине керек? Мисалы азыр биз Майкуранга Google Sign in, Apple Sign in коштук, ошол токен алыш үчүн. Мисалы биз анын туулган күнүн же сүрөтүн аларды алган жокпуз, себеби ал бизге кереги жок. Бизге ошо почтасы, аккаунту керек токен алыш үчүн.
ушундай болуш керек. Мисалы жөндөн жөн эле толтура текст филд кылып, жөн керексиз эмелерди кое бербеш керек. Ар бир текст филдке суроо бериш керек. Бул чындап эле приложенияда бизге керекпи? Ушул юзердин маалыматы бизге керекпи же биз жөн эле жазып койдукпу деп. Ошо sign up формдо аябай маани бериш керек. Колдонуучунун бул маалыматы эмне үчүн керек деп, ошого жараша анан sign upта текст филдтерди коюш керек. Кийинки эреже бул тиркемеде колдонуучу өз пикирин айта алгыдай болуусу керек. Ошол тиркемеде биз менен байланышуу үчүн деп, мисалы, почтаңызды жазып, же болбосо GitHub, же болбосо WhatsApp номериңизди жазып коюшуңуз керек да. Ошо компаниянын атынан, мисалы, колдонуучуга бир нерсе жакпаса же бир нерсе сунушу болсо, ал оңой айта алыш керек. Мисалы, биз менен байланышуу же ой пикир калтыруу деген нерсе сөзсүз болуш керек. Мисалы, Play Market'тен, App Store'дун отзывынан башка приложениянын ичинде ошондой жери болуш керек. Көбүнчө ушул нерсени унутуп калабыз, бирок бул дагы ушул бир маданиятка да кирет. Кийинкиси бул көп факторлуу аутентификация сыяктуу күчтүү аутентификация ыкмаларын ишке ашырыңыз. Мисалы, биз ошол эле регистрацияны алалы, анан бул жакта имейлы деп турат. Анан, мисалы, колдонуучу өзү каалаган же такыр андай имейл жок болсо деле жаза бербеген болуш керек да. Мисалы, биз ошол имейлди текшериш керек. Мисалы, Firebase'те эме деген методу бар. Verify email деген. Мисалы, биз имейл менен sign up дегенди жазсак, анан ошол почтасына ссылка жиберет да. Анан ссылка жиберсе, колдонуучу ошол ссылкасын кирип, анан өтүш керек да. Чындап эле бул менин почтам деп тастыкташ керек. Же телефон номерди жазганда ага код жибериш керек. Мисалы, балким колдонуучу башка бирөөнүн эле телефонун жазып койду, башка бирөөнүн почтасын жазып койду. Анан биз коопсуздук үчүн сөзсүз ошону текшеришибиз керек. Болбосо ошол көп, мисалы, башка бирөөнүн аккаунту менен кирип кетип, анан тиркемеде, мисалы, бир жарнама чыгаруучу тиркеме болсо, жаман нерселерди чыгарып салышы мүмкүн. Анан сөзсүз көп факторлуу аутентификация ыкмасын колдонуш керек. Аябай азыр ушул бүт жерде күчтүү болуп атат. Мисалы, Play Market'тен деле биз бир нерсе жүктөйлү десек, аябай көп аутентификацияны сурайт, почтаңды текшерет, анан кайра телефон номериңди текшерет, анан ушундай аябай көп болуп кетти да. Бул ошо коопсуздук үчүн. Азыр алдамчылар аябай көп болуп атат интернетте. Анан биз дагы жакшы тиркеме жасайлы десек, сөзсүз ушул текшерүүнү коюшубуз керек. Банк приложенияларды деле көчүрсөк, сөзсүз паспортуңду, анан паспортуңа дал келеби сен деп ошо камера менен ушундай текшерүүлөрдү кылышат го. Бизде дагы ошондой болуш керек. Суроолор болсо чатка жазып койсоңуздар болот, түшүнүксүз болуп атса. Дароо ошо эметип жооп берип кеткенге. Дагы сезимтал маалыматтар корголушу керек. Бул эмне дегенди түшүндүрөт. Мисалы, бизде бул жакта пароль бар да. Пароль бар, сыр сөз бар. Анан бул сыр сөздү колдонуучудан башка эч ким билбеш керек. Бул сыр сөз эме ошо колдонуучунун өзүнүн сыр сөзү. Аны биз, мисалы, аны көрбөшүбүз керек. Мындай ачык эле база данныхка ачык сактап, анан бул колдонуучунун паролу мындай экен деп биз андай көрө албаш керек да. Аны атайын шифрларды, мисалы, Firebase'те ошондой. Мисалы, Firebase'ке кирсек, мисалы, могу жактан мына юзердин айдиси бар, почтасы бар, бирок бул жакта паролу деп ачык жок да. Мисалы, ушундай болуш керек да. Ал жакта атайын шифр менен сакталган да. Биз дагы, мисалы, база данных колдонсок же бир жакта ушул паролун
өзүбүз алып мындай ачык сактап, ушундай бул деген сезимтал маалыматка кирет да, биз аны коргошубуз керек. Биз сөзсүз биринчи ошол тиркемени алардын коопсуздугун ойлошубуз керек. Мисалы, карта тууралуу маалыматтар бар. Биздин ушул телефонубузда көп приложенияларыбыз бар. Ал жакта биздин картабыз бар, атайын бүт паролдорубуз бар. Анан ошолорду биз атайын шифр менен сакташыбыз керек. Жөн эле ачык сактаганга болбойт. Мисалы, ошол нерселерди да карап, ошол нерселерди дагы код жазып атканда, тиркеме чыгарып атканда эске алыш керек. Ачык эле жиберип койсоң, GitHub дагы эме берет да. Мисалы, GitHubка ачык эле жиберип койсоң, GitHub дагы почтаңа эме деп келет да, сенин GitHubка жана шакейлериң ачык жөнөтүлдү, же биздин ошондой компьютердин дагы эмелери бар го, данныйлары. Ошолор ачык жөнөтүлдү, сен буларды git ignore кош деп. Ушундай келет да. Биз ошолорго маани беришибиз керек. Ачык сезимтал маалыматтар сөзсүз корголушу керек. Ушундай да эреже бар. Көбүнчө биз буну эске албайбыз. Бирок эгерде сиздин тиркемеңизде ушундай болсо, ошону эске алып коюңуз. Ошондой эле ошол бизде мындай окуя болду. Бир приложенияны Play Marketке чыгарууга карадык. Анан ал Play Market'тин ошол талаптарын караганда, ал жакта мындай талап бар экен. Мисалы, биздин приложенияда бир маалыматтар бар. Биз көбүнчө бир приложение жазсак, ал жакка анда эң оңойгу текст киргизип коюу эң оңойго. Анан ошол үчүн биз көптөгөн маалыматтарды киргизе беребиз да. Бирок Play Market'те мындай деп жазылып турат, мисалы, ошол жакта киргизилген жаңылыктар же бир маалыматтар кайсыл булактан алынат деп сурады да. Биз ошого көп маани бербейт экенбиз. Мындай жөн эле бир жаңылыктар болобу, ошол текст оңой көрүнүп эле киргизе берет экенбиз, бирок ошого маани бериш керек экен. Биз деген туура булактан алып атабызбы, жөн эле интернеттен ала бергенге болбойт маалыматтарды. Туура тастыкталган булактан алыш керек. Ошо Play Market'те ушуну сурайт экен. Мисалы, сенин приложениеңде бир жаңылыктар болсо, бул жаңылыктарды кайсы булактан аласың? Мисалы, аны биз өзүбүз түзбөйбүз да, биздин тиркеме чыгаруучу компаниябыз да. Жаңылыктарды сөзсүз бир булактан алабыз. Ошо кайсы булактан аласың? Ал тастыкталган булакпы? Мисалы, алардын дагы ошо сертификаты барбы деген сыяктуу эмелер болот экен, суроолор болот экен. Ошого дагы көңүл бурушубуз керек экен. Менде болду. Менде эң башкы ошондой 9 эреже колдонулган булак ошол Google Play Market'теги чыгарып аткан эме приложение чыгаруучу ошо девелоперстин документациясы. Менде бүттү. Суроо болсо берсеңиздер болот. Рахмат, айдайым. Өтө узун эмес, кыска нуска жакшы пайдалуу маалыматтар болду. Ооба, бул ушундай сыяктуу маселелер менен алышып калып атабыз. Анан чынында балким бул мындай бир эреже катары бир жерлерде окутулбайт да. Бирок биз бүгүн ошол мындай жазылбаган эрежелер деп атайын, бул тема кылып өтүп койгонубуз менимче жакшы болду деп ойлойм. Чоң рахмат, айдайым. Ийгиликтерди каалайбыз. Анан Кудай буюрса, урматтуу кесиптештер, мына баардыгыңыздар ошо мобилдик тиркемелерди, колдонмолорду иштеп чыгып атканда ушундай эрежелерге, ушундай нерселерге көңүл бурасыздар деп ойлойбуз. Биз ошо Майкуранды чыгаргандан бери эле канча колдонмону интернетке чыгарсак, Play Marketке ушул сыяктуу нерселер менен күрөшүп келип атабыз. 2 күн мурда эле Жумгал маркет деген колдонмобузду Play Marketке жөнөттүк. Бүгүн айрым маселелер келди, ушул сыяктуу кыздарыбыз кайра карап кайрадан жөнөтүштү. Ошентип такшалып атышат да. Анан ошол өздөрүнүн башынан өтүп аткан маанилүү нерселерди сиздер менен бөлүшө кетип атат.
Биз бүгүнкү IT жолугушууга ошол жаркын айды дагы күттүк эле, анткени жаркын айдын ошол могу коопсуздук саясаты боюнча суроолору, маселелери бар болчу. Как раз мен ошону менимче үйрөнүп калмак экен. Эгер Мгм. бул эфирди, бул жолугушууну кайра кайталап көргөн болсо, сөзсүз пайдасы тиет деп ойлойм. Ошол Айдайым, чоң рахмат. Дагы бир жолу ден соолукта бол, ишиңе ийгилик каалайм. Рахмат агай. Так, анда урматтуу кесиптештер, записти мен токтотуп атам.